Азыр көпчүлүк адамдар акчасын депозитте кармашат. Ошол жака инвестиция кылышат. Бирок банктагы депозит доллар менен жылына 1,5% гана, максимум 2% чейин гана сиздерге үстүнүнө прибыль кошуп берип турат да. Бирок бул өтө аз. Себеп дегени доллардын официалдуу инфляциясы бул жылына 3%. Мындайча айтканда сиз акчаңызды депозитке коесуз, ошол акчаңыз көбөйбөй эле жыл сайын 1,5%ке азая берет. Алдан сизге эч кандай пайда жок. Үстүнө акча кошулуп жатпайбы, 1,5% кошулуп жатпайбы деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок элестетиңиз, инфляция деген бул эмне? Инфляция деген бул акча өзүнүн баалуулугун жоготуп берет. Мисалы, сиз 1 жыл мурун этти канча сомдон сатып алчу элеңиз? Азыр канча сомдон сатып аласыз? Майды канча сомдон сатып алчу элеңиз? Азыр канча сомдон сатып аласыз? Жок дегенде эле инфляция доллар менен 3% болуп атат. Ал эми сом менен 15% берет экен го, 8% берет экен го дешиңиз мүмкүн. Бирок сом менен инфляция бул 3% болбойт, андан да көп болот. Үстүнө как минимум 20%тен кошулат. Былтыр сиз 1000 сомдон сатып алган товарды азыр жок дегенде эле 1200-1300 сомдон сатып аласыз. Бул жерден сиз банкка депозит койгондо сиз акча таппай эле, наоборот, акчаңызды жоготосуз.